Заранын түсі. Егерде заранын түсі түссіз болып қалса, анда адам көп су ішкенде түссіз болып қалады. Бөрік ауруларында жана сахар диабетте заранын түсі түссіз болып қалады. Кайсы мезгилде кою сары түс болып қалады. Егерде адам аз су ішкенде, кусканда, ич өткөндө жана кандайдыр бир тамак азык затка уланып калганда заара кою сары түстө болуп калат. Түстү, мисалы, жашыл болуп калышы мүмкүн, кою жашыл, ат жашыл түстөгү заара болуп калышы мүмкүн. Бул сиздин ичкен дарыңызга, алган уколдорго, чөптөргө жана боелгон азык заттарды колдонгонуңузга жараша ушундай жашыл же ачык жашыл түстөгү заара болуп калышы мүмкүн. Ал эми кызыл заара болсо, бул сиз бөйрөк ооруларында, гломерулонефритте, табарсыктын сезгенүүсүндө, кээде кызылча жесеңиз дагы заара кызыл түстө болуп калат. Кандай адамдын заарасы нормалдуу? Бул ачык саман түсүндөгү боек болуп саналат дагы. Демек сиздин заараңыз ачык саман түрүндө болушу керек экен. Мен сиздерге ден соолук каалаймын. Бөйрөккө көңүл буруңуздар.